Аллах Таала Куранда айтты: "Аллазина я'кулуна ар-риба ла яқумуна илля кама яқуму аллази ятахаббатуху аш-шайтану минал мас." Сүткордуктан жеген адамдар кыямат күнү анық жин тийгендей болуп тирилишет. Залика би аннахум қалу иннамал бай'у мислу риба ва халаллаху ал-бай'a ва харрама ар-риба. Алар албетте соода сүткорлуктай эле адал деп айткандыктары үчүн мына ушундай абалга туш болушту. Аллах сооданы адал, сүткорлукту арам кылды. Бакара сүрөсү 275-аят. Бул аяттын тафсирин Абдуллах ибн Аббас радиаллаху анхума мындай дейт: Сүткорлуктан түшкөн пайданы жеп жүргөн адамдар кыямат күнү акылынан айныган жинде балда тирилишет. Субханаллах. Алардын мына ушундай жинде балда тирилүүсүнө өздөрүнүн иннамал бай'у мислу риба, соода сүткорлуктай эле адал деген сөздөрү себеп болду. Сүткорлук менен иштегендер мына ушундай аша чапкандыктары үчүн кыяматта